19 китептин автору, эл арасында Сухомлинский, Джон Дю деп аталып келген новатор педагог Мадаминов Гапыр Маматкулович агайга берсин. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, урматтуу ыйык Балкай ата районунун тургундары, эли. Мен ушу алыстан 1,5 километр ушу Баткен, Лейлек чек арадан бизди чакырып, ушундай урмат менен күтүп алганыңыздарга, алгач ушу акимиятыңызга сиздерге, анан областтык метод борбор сизге, анан ушунун баардыгын уюштуруп турган баягы өзүңөрдүн балаңар депутат, жогорку кеңештин депутаты, баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды айтамын. Ушул өзү бул элдин дагы бир мындай жаңылыкка, билимге, маданиятка болгон мамилеси деп билебиз. Эми азыр мен урматтуу катышуучулар колдон келишинче өзүмдүн анча-мынча жупуну ой пикир сунуштарымды айтамын. Албетте жалпы 48 жыл болсо, анын ичинен 25 жыл мен эксперимент жүргүздүм. Эмне кылсак балдардын билимиден илгери тарбиясы жакшы болот, ыйман инсаптуу болот, адамгерчиликтүү болот. Анан билими кандай кылсак жакшы болуп, олимпиада, ЖРТдан жакшы натыйжаларды көрсөтөт. Кандай кылсак үй бүлөдө ажырашуулар аз болот. Кандай кылсак жетекчилик эффективдүү болот. Кандай кылсак мен деп бир жөн эле бир эгоисттик көз караштан кеңири чыгып, ушул Улуу Айтматов атабыз айткандай ааламдык көз караш, элди ойлогон, жерди ойлогон инсандарды биз тарбиялап чыгарабыз деген маселелер боюнча эксперименттерди жүргүздүк. Ошонун эксперименттин натыйжасында анан жана азыр акимибиз айтып кеткен китептерди жазды. Жана ошолордун негизинде илимий ишимди жактадым. Булардын баардыгы жөнүндө мен акырындап сиздерди тажатпастан кезеги менен айтам. Бирок мен азыр сөздү, мына кириш сөздү айттым. Сөздү ушул кыргыз педагогикасында өзүнүн илимий иштери менен аттын кашкасында белгилүү болуп, СНГ мамлекеттеринде азыр эле бир дискуссияга катышып чыктык. Новосибирскиде окуп иштеп келген айтишник өтө бир орустун чыгаан инсаны менен мындай бир жөнөкөй дискуссия сыяктуу болгондо баягы таң калып берген адам Кыргызбай Добаев деген профессор сиздердин алдыңыздарга мына келип отурат. Мен онун мененки бирге келгендерди айтып коеюн. Дагы биргеликте ошо Бишкек шаарынан азыркы күндө мына өзүнүн чыгармалары менен тилге алынып, кызуу талкуулуу чакан чыгармалары менен пайда кылган Кут билим сабак газетасынын узак жылдар редактору болуп жүргөн Алимжан Алибеков. Бир туруп койсоңуз агайсы. Ушундай бир курам менен келип отурабыз. Булардын баарындагы башында мына Салтанат Бейшенова деген биздин шагиртибиз 4-5 жылдан бери ушу менен иштеп жүрөт. Ошо жанагы акимибиз айткан менин 19 китебимди 800 видео ролик кылып жасап, бүт Кыргызстанга эмес, ушу Борбор Азияга жайылтууга салым кошкон. Ушул муну карасаңыздар таң калыштуу. Мен Лейлекте жүрөм. Салтанат Таластан, бирок чыныгы инсандык, кыргыздыкта чек жок экен, регион жок экен. Ошол жактагы ушу китепти, жаңылыктарды, ушундай бир видео ролик сабактарды кылып 800 бүт жайылтып жиберген Салтанат кызыңыздарга да бир кол чабып койсоңуздар болот. Эрдин алдыда айткан кезде
айтканда мына ушул салтанат менин шагиртим болот. Мен сыймыктанам ушул шагиртим менен. Эми урматтуулар, мен сөздү мына ушул Кыргызбай Дубаев агайга берейин. Жашы улуу, илими улуу, эмгеги улуу, анан мен учуру менен токтонуп айтам. Агай, сизден сөз. Сөз кезеги Кыргыз Республикасынын Билим берүү Академиясынын педагогика илимдеринин доктору, профессор Дубаев Кыргызбай Дүйшөнбековичтер. Саламатсыңарбы, бүгүнкү жыйындын катышчылары.